Исраил Жанова быйыл 1 гектар аянт жерине пахта өстүргөн. Учурда ак алтындын 3-чү теримин алып жатат. Түшүмү жылдагыдан да айырмаланып бир аз жакшыраак. Анын себебин жылдын жаан-чачындуу болушу менен байланыштырат. 7-8 жылдан бери пахта эгип сатууга келгенде арзан болуп, чыгымдарды бир аз актабай келген болсо, быйыл 8-9 сомго көтөрүлгөн. Эми кымбатыраак болуп турса, пахтаны жыл сайын айдайм деп максат кылууда. Буну эрте бахардан башлап экип, ягана кылып, биз муну эрте жаздан баштап чаап, сугарып культивациялоо иштерин жүргүзөбүз. Айта берсе, кыйынчылык иштери бир топко эле көп. Бир алдын айдабай койгоң да келет. Бирок быйыл 45 сом болуп көтөрүлдү. Былтыр 32-36 сомдун тегерегинде тапшырчубуз. Эми чынына келгенде 45 сом деле аз. Өзүн өзү актабайт. Азы bunca. Asıl yayanda. Özünü mündik ойлоп кесес копламайды. Мурда Кыргызстандын өзүнөн Кыргыз 3, Кыргыз 5 деген урук чыккан болсо, азыр Кытайдан келген урукту эгип жатышат. Биздин урук жакшы болор эле. Тергенде алаканыңа толуп турчу. Кийинки 2-3 жылдан бери чыкпай калды. Андыктан чет жерден келген үрөндө 180 сомдон алууга мажбур болуп жатабыз дейт дыйкандар. Birinci terimden bir tonu bir üstlerdik. Endi bu ikinci terim. Endi bunu tergende yine bilinat da azı. Birinci terimden 1 tonna 100 kilogram aldık. Бул 1 гектарга алганда аз. Кыргызстандан чыккан урук бир кыйла жакшы болчу. Ал чыкпай калган соң айла жоктон Кытай уругун эккенбиз. Эми дагы кандай уруктар чыгат көрө жатабыз. Köseyler yan bir yıl az boldu da. Дыйкандар терилген пахталарды жеке заводдорго тапшырышат. Эрте жазда кайсы ишканадан урук сатып алса, кеч күздө түшүм ошол жайга сатылат. Кара Суу районундагы пахта тазалоочу заводундагы кампага быйыл ак алтындын кору жылдагыдан бир кыйла жогору чогулуп жатат. Ал жерден пахта тазаланып Россияга экспорттолот. Заводдун иши токтоп калбас үчүн мындагылар дыйкандарга жазда материалдык жардамдарды көрсөтүп келишет. Жок, өздөрү каалагандай дыйкан өзү каалаган нерсесине кетти. Кааласа пахта кет, кааласа помидор кет, кааласа жүгөрү кет. Пахтанын рентабелдүүлүгү жогору экен да. Чигитте жардам беребиз, пленка беребиз, подпленка эккенде. Кийин аны тедиргенге жардам беребиз финансылык. Анын бизге алып келип тапшырышат. Пахта эгүүнүн түйшүгү бир топ татаал, уругу да кымбат. Ошондуктан дыйкандар акыркы жылдары ак алтын эгүүдөн баш тартып жатышат. Көпчүлүгү тойут берүүчү көп жылдык чөп эгүүнү карманып алышкан. Анын түйшүгү пахтага караганда аз, бирок кирешеси бирдей эле болот. Айыл чарбасын артырап өнүктүрүүдө жетекчилердин орду чоң. Бирок кайсыл аймакка чарбачылыктын кайсыл түрүн эгүү тууралуу алар көзөмөлгө алышпайт. Мындайдан башка дыйканчылыктарга биз эме кылбайбыз. Себеби дыйкандар азыр көбүн эсе ошо өздөрүнө керектүү, пайда көбүрөөк түшө турган айчыр өсүмдүктөрүн эгип атышат. Азыр эми баягы сугат жерлерге көбүнчө беде эгип атат. Жашылча жемиш эгип атат. Быйыл жашылча жемиштер жакшы болду. Картошка жакшы болду, помидор жакшы болду. Адистердин айтымында көзөмөл бир гана буудай эгүүгө жүргүзүлөт. Жерлер жеке үлүшкө берилген үчүн дыйкандар эмнени эксе да эрк ошолордо. Жергиликтүү бийлик тарабынан балансты сактай турган көзөмөл жок. Бирок үстүртөн көз салып турган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү бул жылы пахта жылдагыдан көп эгилгенин айтышат. Пахта өсүмдүгү боюнча былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл бизде 1,5 миң гектарга көп эгилди. 9100 гектар айланасында пахта эгилди ошол облусунда. Бүгүнкү күндө пахтанын экинчи терими башталып, терүү азыр кызуу жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө бааны, пахтанын баасына бизде облуста пахта өстүрүүчүлөрдүн ассоциациясы бар. Алар заводдору менен, пахтаны кайраштыруучу заводдору менен алар өздөрүнчө ассоциация топтолуп, бааны алар өздөрү чечишет. Эскерте кетсек, өкмөт тарабынан жыл сайын дыйкандарга пайызы төмөндөтүлгөн кредит берүүгө токтом кабыл алынган. Анын негизинде жер иштетүүчүлөр, үрөн, күйүүчү май, жер семирткичтерди алышат дейт аймактарды өнүктүрүү бөлүмүнүн адистери. Чынарбек Алипбеков, Кудайберди Дыйканов, Ош Бирим жаңылыктары.